Салам урматтуу достор, биз бүгүн верификациядан өтөбүз. Ал үчүн изменить данныйга киребиз. Chrome аркылуу ID пароль жазып, Atomi'деги жеке кабинетибизге киребиз. Караңыздар, бул жерде загрузить все документы деп турат. Биз ушул жерге документтерди киргизишибиз керек. Бирок бизге азырынча болбойт, мынакей бассаң басылбайт. Бул жер басылыш үчүн биз алдын ала документтерди, банковский счетторду жазып, азыр бул жагын оңдоп түздөгөндөн кийин анан загрузить кылабыз. Караңыздар, бул жерде банковский данные деп турат. Изменить деген жерге сиз ошол жердин рублевой счетун жазасыз. Регистрационный номер деген жерге свидетельствонун номерин жазасыз. Бул свидетельство сиздин налоговыйдан берген күбөлүгүңүздүн номери. ИНН жазылат. Айтор бардыгын жазып, ылдыйын адрести толук жазгандан кийин бул жер азыр даяр болот. Даяр болгондон кийин кара болуп, ушундай болуп чыгып калат. Эми сиз ушул жерди басасыз. Баскандан кийин сизге бардык документтерди, мындайча айтканда керек документтерди айтат. Биринчиси бул паспорттун алды, экинчиси паспортуңуздун артын толук, андан кийин патент же болбосо ИП, свидетельство, ошонун кагазын же расчетный рублевой счеттун, мындайча айтканда реквизит кагаз, печать басылган. Дал ошолорду ушул жерге бардыгын выберите файл дегенди басып жүктөйсүздөр. Өзүн толук размери менен жүктөйсүз. Бул жер адресиңиз паспортто кандай болсо ошондой болуш керек. Ошону да оңдоп коюшуңуздар керек. Андан кийин мынакей мен документтерди загрузить кылып даярдап алдым. Сохранитти басып, бул жакты оңдоп түздөп койдук. Биз ушинтип верификациядан өтөбүз. Верификациядан өткөндөн кийин гана договор соглашение жөнөтүшүбүз керек. Эгерде биз верификациядан өтпөй туруп договор соглашение жөнөтсөк, анда биздин договор соглашениябызды карабайт. Сиз мынакей запрос договору кетирдиңиз, мындайча айтканда верификацияныкы кетти. Эми ушул жерге эгерде туура жөнөткөн болсоңуз, верификация завершена деп дал ушинтип келет. Туура эмес болсо отказ деп келет. Отказ болсо кайра тууралап жөнөтүш керек. Эми караңыздар, договор соглашение жөнөтүш үчүн алдыда ссылканы басып киресиз. Биринчиде турган жерге Акжурат Байгожоева деген жерге фамилияңызды жазасыз. Мисалы Бакыт кызы Анара, Таалай уулу Нуртилек деген сыяктуу ошондойлорду жазасыздар. Андан кийинки жерге АН деп турат. Жок, андан кийинки жерге бүгүн кайсыл числодо жөнөтүп атасыз. Мисалы мен бүгүн жөнөтүп атам 21-июнь. Ошол 21-июнь күнгү числону бул жерден басып тандаймын. Тандагандан кийин себеби сиз кайсыл күнү жөнөтүп атасыз, ошону жазышыңыз керек да, ошол күнү кетиресиз да документтичи. Андыктан мисалы 1 айдан кийин жөнөтсөңүз бүгүнкү числону тандап, анда болбой калат. Кайсы күнү жөнөтөсүз, ошол күндүн числосун бул жерге тандайсыз да. Түшүндүңүзбү? Андан кийинки жерге мынакей бул жерге галочка коюп койдум. Андан кийинки жерге сиздин паспортуңуздагы сүрөт бар, ошол сүрөттүн алдындагы сиздин паспортуңуздун номери болот, АН деген. Мынакей азыр мен тоголоктоп көрсөтүп берем. Дал ошону ушул жерге жазасыздар. АН дегенди жазгандан кийин толук туура жазасыз. Бир цифрадан да ката кетпеш керек. Андан кийин дата рождения, туулган жылыңыз, күнүңүз, айыңыз. Бул жерди караңыз, ушул жерди баскан кезде биринчи жылыңызды тандайсыз. Жылыңызды, айыңызды, күнүңүздү. Бул жерди караңыз, галочка тоголоктоп коеюн. Ошол жерди басып, жылыңызды тандасаңыз болот. Жогору, ылдый, төмөн чыгарсаңыз. Бул жерде бардык жылдар жазылган, тандайсыз. Азыр мен өзүмдүн туулган күнүмдү жана айымды тандайын, жылымы тандап алдым. Мынакей мен дагы установить кылып тандап алдым. 13-июнь менин туулган күнүм. Андан кийин паспортуңуздун артында кем выдан деген, мына ошону ушул жерге жазасыз. Сиздин паспортуңуз ким тарабынан берилген, ошону жазыңыздар бул жерге. Сөзсүз түрдө. Андан кийин сиздин паспортуңуз кайсы жылы, кайсы числодо берилген, ошону ушул жерге жазасыздар. Кайсы числодо берилген, мисалы 21-июнь 2015, ошол сыяктуу да. Андан кийинкиси бул ID, сиздин Atomi'деги ID номериңиз. ID номериңиз, анын астына сиздин дал үстүңүздөгү спонсоруңуздун ID'си.
Аны жогорку спонсорлордон сурап алсак болот дагы, ушул жерге жазабыз. Кийинкиси мына паспорттун артында кандай адрес болсо, ошону ушул жерге жазасыздар. Башында мен верификациядан өткөргөндө айттым го, жеке кабинетте адресиңизде паспорттун артындагыдай болуш керек деп. Ушулардын баардыгы бири-бирине совпадать этпесе дагы кабыл албайт. Ошондуктан паспорттун артында кандай болсо, мисалы БАТ 14 деген жазуу болот. Ал деген Батир 14 дегенди билдирет. Айтор ошонусунан бери жазышыңыздар керек. Улица, эмнелер жазылган ошонун баарын жазасыз. Кийинки жерге бул телефон номер. Мисалы 0709 эмес, эмне деп жазыптырмын мен? +996 709 26 87 79 деп жаздым. Кийинки бул жерге регистрационный номер деп коет, ОКПО. Бул жерде свидетельство бар го, налоговыйдан алган. Ошол свидетельствонун номери бар, регистрационный номер деген, ошону жазасыздар. Бул жерге кайсы банк сиздики? Мына тоголоктун ичин басып тандайбыз дагы. Бул жерде 2 банк бар. Атоми 2 банк менен иштешет. Бириси Кайсы банк, бириси Демир банк. Мисалы сиздин рублёй счет, реквизитиңиз кайсы? Шотуңуз кайсы банктан? Мисалы меники Демирден, Демирден ачкан ошо рублёй счеттун номери ушул жерге жаздым. Андан кийин рублёй счет бул жеке кабинетиңизде дагы ушул счет жазылыш керек. Шуга акча түшөт. Андан кийин муж дегенден жен деген тандайм. Эгер сиз эркек болсоңуз муж дегенди тандайсыз. Андан кийинки бул жерден тандап алсаңыздар болот. Мынакей көрсөтүп коеюн. Андан кийинкибиз бул email почта. Сөзсүз түрдө email почта болуш керек. Сиздики Gmail, анан Indox.ru жана башка деген эч качан өтпөйт. Бул жерге только email почта болуш керек. Ушул почта аркылуу биз договор соглашение жөнөтүп турабыз. Анын акыркысында сиз иненениңизди жазыңыз. Мисалы эски паспорттун алдында узун 16 цифра бар, ошону жазасыз. Жаңы көк паспорттун артында узун цифра бар, ошону жазасыз, 16 цифра. Андан бул жерге мен галочка коюп даярдап алдым. Сиз ушул жерге галочканы коесуз. И ылдыйда скачать соглашение дегенди басып, көчүрүп аласыз. Сизде сөзсүз түрдө VPS приложение болуш керек, жок болсо Play Market'тен көчүрүшүңүз керек. Ушул жерди басып көчүрүп алгандан кийин бизге PDF форматында бул документ өзү даяр мындай болуп чыгат. Жогору жакты карасаңыздар правка деп турат, ылдыйга түшөбүз. Ылдыйга түшүп, азыр мен стрелка коем, ошолордун ар бирин басып чыгыңыздар. Себеби биз бул жерге кол коюшубуз керек. Мынакей, ушул жерди басасыз, инструменты дегенди, школа дегенди басасыз, жакшылап караңыз, тоголоктун ичинде турат школа. Школадан кийин ручканын сүрөтү чыккан паро дегенди басабыз. Мынакей тоголоктоп койдум. Парону баскандан кийин дароо эле мына ылдыйда турган жерге кол коебуз. Мынакей мен кол коюп атам, көрдүңүзбү, кызыл ручка менен. Ошентип кол коюп, мына стрелка турат, жогору жакта, сол жакта готово дегенди басасыз. Андан кийин сизге даяр болду бул. Мына ылдыйда стрелканы караңыз, басып кирип, исходный файл дегенди басабыз. Исходный файлды баскандан кийин сохранить соглашение деп жазып туруп, сохранить кылабыз. Бирок кайсыл жака? Дискке. Мына жерди караңыздар. Сохранить на диск деп. Ошол жерге сохранить кылыңыз, эң оңой. Ал жерге сохранить кылганда соглашение 1 деп жазып койсоңуздар болот. Андан кийин биздики бул уже соглашениябыз даяр болду. Кайрадан баягы жерге келебиз дагы, договорду көчүрүп алабыз. Договорго деле документ толтурбайсыз, даяр уже толтурдуңуз, жөн эле мына скачать договор дегенди басасыз. Стрелка коюп койдум. Анан мынакей азыр бул жерди карасаңыздар, мен баягы приложенияны сиздерге көрсөтүп коеюн. VPS мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушул программаны көчүрүп аласыздар. Ушинтип жазсаңыздар Play Market'ке чыгат. Бул жерде деле төмөн түшөсүз. Эгерде сизде ушундай болуп ачылып калса, анда мында стрелканы караңыз, готово дегенди басып чыгып кетиңиз. Андан кийин кайра ылдыйды карасаңыз, инструменттен кийин школа, андан кийин паро и кол коесуз. Болду, мынакей, кол койдуңуз. Эки колуңуз тең окшош болуш керек. Кайра эле исходный файл, сохранить на диске дегенди басабыз. Болду, бул дагы даяр болду договор. Эми урматтуу партнерлор,
договор менен соглашениядагы сиздин колуңуз болуш керек ал. Сиздин гана колуңуз экөө тең окшош болуш керек. Договордо башка кол, соглашенияда башка кол болбош керек. Мен болгон истерге кол коюп көрсөтүп бердим. Негизи бул менин колум эмес. Жөн эле просто көрсөтүп бердим. Эми биз email почтага кирип, оң жакты караңыз, бул жерди басасыз. Кому деген жерге биз verification@m.ru деп жазабыз. Так туура жазсаңыздар. Себеби биз ушул email почта аркылуу договор соглашенияны жөнөтөбүз. Договор соглашение деп темага жазып, эми оң жакты караңыздар. Ушуну басабыз. Ушуну баскан кезде телефона дегенди мына сол жакта. Азыр тоголоктоп коем. Мына тоголоктун ичинде ушуну басабыз. Эми ылдыйды карасаңыздар, оң жакта файл деп турат. Файлды басабыз. Файлды басканда бизде документтерди, фотолорду көрөбүз. Мынакей бул жерде менин договор деп жазганым жана соглашение дегеним турат. Азыр бир-бирден бул жака көчүрүп алабыз. Бир-бирден көчүрүп алыш керек. Экиден көчүрүп алсаңыз болбой калат. Бир-бирден көчүрүп, буну биз Atomiruска жөнөтөбүз. Atomirus кабыл алып бизди, эгер документти туура жөнөтсөңүз, анда ошол сиз документти жөнөткөндүн ичинде рублёй счет турбайбы? Ошол счетко сиздин айлыгыңыз түшө берет. Эгер туура эмес жөнөтсөңүз, отказ деп келет. Мынакей меники даяр болду. Эми отправитти басам. Мына стрелканын учунда оң жакта жогоруда. Atomiruска жөнөттүм. Жөнөткөндөн кийин 1 сааттан кийин, балким 1 күндөн кийин, балким 4 күндөн кийин жообу келет. Алар бошоп жооп берет. Мына отправленныйга киребиз, текшеребиз. Кеттиби, кетпедиби карайбыз. Мынакей кетиптир. Саат 7:31 кетиптир. Азыр саат 7:32 өттү. Болду. Эми сиз входящий сообщенияны көрө бересиз. Входящий сообщенияга мисал катары көрсөтүп атам. Ушундай болуп келет. Мынакей здравствуйте деп атат, ваши документы обрабатаны деп атат. Сиздин документиңизди кыскасы кабыл алды. Сизге эми баягы печатын жөнөтөт Atomirus. Мистер Шиндин договор эмелерин кол койгон. Андан кийин уже сизге ар бир жуманын 3-күнү акча түшүп турат. Дал ушинтип жөнөтсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.